энергетика министрлиги уюштурган экскурсияны энергия объектилерге уюштурган максаты биздин энергетикада ачыктыгыбызды көрсөтөлү деп атабыз. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бизге ошондой тапшырма берген. Бардык нерсе элибизден эч кандай жашыруун нерсе болбош керек деп. Ошол эле тариф саясаты жана курулуш ГЭСтер болуп атабы, курулуп атабы. Ошонун баары элибиз билиш керек деген саясаттын үстүндө иштеп атабыз. Азыр өзүңөр аркабызда жүрүп аткан ГЭСтин стройкасын көрүп атасыңар, кандай алкакта жүрүп атат бүгүнкү күндө. Бизде 1 жылдай ушул документ даярдаганга убакыт кетип калат да. Мына азыр активный строительствосы, курулушу башталып, мына жүрүп атканын көрүп атасыңар. Өткөндө январь айында биз баарыңарды ушул Токтогул ГЭСине жана биздин мега проект, улуттук проект Камбар Ата бир ГЭСин алып бардык эле. Токтогул ГЭСинде реконструкцияны көрдүңөр эле, Камбар Ата бир ГЭСинин курулуп атканын көрдүңөр эле. Токтогул ГЭСинен чыккан электр энергия кайсы көмөк чордонго келип, анан элибиздин кардарларыбызга кантип жеткирилет. Ошону көргөзө алдык. Кемин подстанциясын көргөздүк, 500 киловольттук. Алпа станциядан Чүй обласы, Нарын жана Үскөл обласы электр энергия алат. Ошол Датка подстанциясынан линия менен келип Кеминге берилет, Кеминден таратылып берет. Садыр Нуркожоевич ошо чакан ГЭСтердин курулуп атканы боюнча мындайча айтканда маалымат берди. Биз ошого тастыктап, мына бүгүн Орто Токой чакан ГЭСине өзүңөр баарыңар күбө болдуңар, ошол жерде кандай курулуш жүрүп атканын. Энергетика тармагында бир жаңылануу болуп, же болбосо бир инвесторлор менен келишим түзө баштасак эле көп комментарийлер келет. Кандай, эмнеге болобу, болбойбу, мындай ишенбегендей абалдар туулат да. А биз бүгүнкү күндө бүгүнкү келген экскурсияга келген журналисттер менен чогуу жарандарыбыз Нарын шаарынан кошулду. Ошол 93 киши мына бүгүнкү күндө экскурсияга келди. Долбоордун жалпы суммасы 34,8 миллион долларды түзөт. Бул каражаттын 30%-ын биздин Кыргыз өкмөтү тарабынан, биздин Министерство финансов тарабынан биздин чакан ГЭС кредит түрүндө алган. 70% болсо бул Кытайлык CMC компаниясы каражатын бөлүп иштерди жүргүзүп жатат. Курулуп бүткөн ушул түндүк регионунда Ат башы ГЭСин көрдүңөр. Ат башы ГЭСи 4 агрегаттан турат. 4 агрегаты тең былтыр баарды бүт 4 тең модернизациядан өтүп, азыр бүгүнкү күндө иштеп аткан акыбалын көрдүңөр. Реконструкцияга чейин 40 мегаватт менен иштеп келген Ат башы ГЭСи. Азыр реконструкциядан 45,7 мегаватт иштеп чыгат. Көп суроолор пайда болот. Биздин өзүбүздүн ички инвесторлор эмне иш кылып атат, ГЭСтерди куруп атканда. Мына бүгүнкү күндө 100 мегаваттык Куланак ГЭСин биздин ички инвесторубуз куруп атат. Азыр өзүңөр күбө болуп атасыңар. Биякта 650ге жакын адам иштеп атыптыр азыркы күндө. Кудайым буйрса 26-жылы ошол сентябрь айларына ишке беребиз деп үмүттөнүп турабыз. Бул эгерде бул ГЭС курулуп бүтүп калса, мындайча айтканда Нарын областын ушул Ат башы ГЭСи менен ушул Куланак ГЭСи Нарын областын электр энергия менен камсыз кылганга мүмкүнчүлүк болот.